Салам радиосунда жаңылыктар. Кадамжайда мунайзат өндүрүүчү жайдан өрт чыкты. Кадамжай районунун Бүргөндү айылындагы мунайзат өндүрүүчү ишканадан өрт чыкты. Өрттү өчүрүүгө өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин 4 күчүрмөн эсеби тартылды. Учурда өрттү толук көзөмөлгө алуу иштери жүрүп жатат. Келтирилген чыгым жана өрттүн себеби такталууда. Баткен облусунда өспүрүм рейди өткөрүлдү. Баткен облусунда жашы жетелектер арасында укук бузууларды жана кооптуу кырдаалдарды алдын алуу максатында өспүрүм аттуу рейдтик иш-чара өткөрүлдү. Түнкү патрулдар учурунда 45 өспүрүм көчөдө кармалып, ата-энелерине өткөрүлдү. Алардын онуна айыппул салынды. Дайынсыз жоголгон 2 өспүрүм табылып, үй бүлөсүнө кайтарылды. Рейд маалында өспүрүмдөрдүн коопсуздугу жана жол эрежелерин сактоо боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Баткенде химиялык лаборатория ишке кирди. Баткен областык ички иштер башкармалыгында жаңы химиялык лаборатория ачылып, эксперттик криминалисттик кызматтын мүмкүнчүлүгү кеңейди. Эми баңгизаттар жана алардын прекурсорлору боюнча анализдер жеринде жүргүзүлүп, корутундулар ыкчам чыгарылат. Лаборатория заманбап жабдуулар менен камсыздалып, буга чейин Ош шаарында жүргүзүлүп келген экспертизаларды жеринде ишке ашырууга шарт түздү. Исхак Разаковдун 115 жылдыгы белгиленди. Разаков шаарында Кыргыз Республикасынын баатыры, мамлекеттик жана коомдук ишмер Исхак Разаковдун 115 жылдыгына арналган эскерүү иш-чарасы өттү. Катышуучулар музейди кыдырып, айкелине гүл чамбар коюшуп, Куран окутушту. Иш-чарада жаңы 20 метрлик айлампа мунарасы ачылып, бир катар кызматкерлер юбилейлик медалдар менен сыйланышты.